Аймактарды өнүктүрүү жылынын алкагында айыл аймактарда ишканалар ачылып, түрдүү продукциялар өндүрүлүүдө. Кара Суу районуна 9 айдын аралыгында жалпы 769 миллион сомдук инвестиция тартылган. Жыл башынан бери 11 өнөр жай ишкана ачылды. Бүгүн 12-нчи болуп мрамор таш кесүүчү жеке менчик ишкана расмий түрдө ишке кирди. Заводдук учурда 30га жакын адам иштеп жатат. 2 ай болуп калды. Мына жакшы. Күнүнө бир күндө 100 квадрат метр чыгарабыз. Ошого жараша бизге айлык айнасын чыгарып берет. Жакшы, зарплаттар жакшы, убагында акчасын төлөйт. Таш кесүүчү ишкананын ачылышына вице-премьер-министр Замир Аскаров катышып, ишкананын ишмердүүлүгү менен таанышып чыкты. Региондордо ачылган ишканаларды бардык жактан колдоону өкмөт башкы планга койгон. Айрыкча жеке секторлорго өнөр жай кайра иштетүү тармагына өзгөчө көңүл бөлүп, ишкерлер менен инвесторлорду чогултуп, байма-бай жыйындарды өткөрүүдө. Мына өзүңөр билесиңер, бизде канчалык экспортко чыгып атса товарларыбыз, биз баягы НСП деп коебуз, сатуудан алынчу салык бүгүнкү күндө алынбайт. Бул өтө чоң ишкерлерге болгон колдоо болуп эсептелинет. Биз эми мындан кийин дагы бардык тармактар боюнча ишкерлерибиз кандай жумуш аткарса, ушуларды колдогонго даярбыз. Мына азыр мен таанышып атам, бул жерде азыр 1 миллион 200 миң долларлык бир техника керек экен. Ушуну биз азыр өзүбүздүн Айыл банк аркылуу, РКФР фондубуз аркылуу азыр колдоп, эгерде ушулардын ишин анализдеп жакшы жыйынтык бере турган болсо, алар биз толук түрдө алып бергенге даярбыз. Таш кесүүчү ишканада ташты тегиздеп жылмалоочу станок азырынча экөө эле. Дагы экөөнү сатып алуу пландалууда. Бул аппарат Өзбекстан, Казакстан, Россия өлкөлөрүнө экспорттолуучу мрамор таштарды даярдайт. Чыккан калдыктар кайрадан иштетилет. Анан экинчи калдыгы болсо, бул ушул тиленген таштардын калдыктары калат. Аларды дагы майдалап, ошол эле жидкий травертин деп коет. Ушул эле таштын эме кылып шыбак кылса, кайра эле ушул травертинден өңүнө келет да. Азыр ошону Кудай буйруса пландап турабыз. Кара Суу району боюнча 9 айдын ичинде 111 адам жумуш менен камсыз болгон. Ал эми Ош облусу боюнча жалпы 62 ишкана ачуу пландалса, анын 42си бүгүнкү күндө иштеп жатат. Эртең Кара Суу районунда дагы бир кир жуучу машина чыгаруучу ишкана ачылганы турат. Фироза Ашымбаева, Айбек Үсөнұлы, жаңылыктар.